Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdi urayımdı Allah Ta'ala'nın atımenen başlap, jaratkan Allah Ta'alaga maqtaw aytip, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar aytip, жалпыңыздарга Allah'ın rahmatın, mehrimin tilep salamdaşam. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Urmatlı cemaat, hoş geldinizler. Jaratkan Allah Ta'ala basıp kelgen kadamlarınızlarga hasanatlardı, soğupturdu жазсын. Allah Ta'ala elibizge, jeribizge tinçlik, amançılık, özünün rahmatın, berekesini jadırsın. Elimiz kurgakçılık menen başka menen kıynalıp turganda, jaratkan Allah Ta'ala paydalı, berekeli, jamgır elibizge mol tüşün bersin. Жашоо сыноо, бул сыноодон ким кандай өтөт? Жараткан Аллах Таала сынаш үчүн жараткан. Лияблуакум айюкум ахсану амала. Кимиңер жакшы амалдарды жасаар экенсиңер, кимиңер шүгүр кылар экенсиңер, ошону сынаш үчүн дейт. Аллах Таала кээде берип сынайт, кээде алып сынайт. Кээде берген нерсеси ошол аркылуу сынайт, берген нерсесин бизге сыноо кылып берет. Жараткан Аллах Таала байларды байлык менен сынаса, кедейлерди кедейлик менен сынайт. Ден соолугу чыңдарды ден соолук менен сынаса, оорулууларды ооруу менен сынайт. Жашоо кыска, бул кыска жашоо, экзамен сыноо үчүн жаратылган жашоо. Мына ошол сыноодон ким кандай өтөт? Бул сыноо адамдын ыйманына жараша оор жеңил болуп келе берет. Сыноо ар кимге ар кандай келет. Бирөөнү ден соолук менен сынаса, бирөөдү байлык менен сынайт, бирөөдү өмүр менен сынайт. Бирөөдү кээде бир тууган менен сынаса, кээ бир мекендештерибизди, кээ бир инсандарды Аллах Таала перзент бербей, перзент менен сынайт. Кээ бирөөлөргө перзент берип, мына ошол перзент аркылуу сынайт. Перзенттин сыноосуна кабылган пайгамбарлар өтө көп, ошолордун экөөсүн баарыбыз жакшы билебиз. Бул мына ошол Азирети пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде бир канча перзенттеринен айрылган, эң сүйкүмдүү болгон Ибрахим деген, Абдулла деген, Касым деген уулдарынан айрылат. Ал эми перзент сыноосу менен Аллах Таала болуп көрбөгөндөй сынаган, тарыхта буга чейин эч кимди сынаган эмес. Бир гана инсан перзент бала сыноосу менен сыналып, мына ошол сыноодон ийгиликтүү өткөн, бул жараткан Аллах Таала халили, менин досум деп тандаган Ибрахим пайгамбар. Бул Ибрахим пайгамбар перзентсиз болуп, Аллах Таала башында перзент бербей сынаса, каарыган кезинде Аллага жалбарып дуа кылгандыгы үчүн Аллах Таала дуасын кабыл кылып перзент берип, ошол перзент аркылуу сынайт. Ушундай бир оор сыноодон ийгиликтүү өткөн Ибрахим пайгамбардын бүгүн мына ошол сыноосу жөнүндө сөз кылабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Курбан айт жакындап келатат. Буюрса бүгүн 8-9 10 күндөн кийин Курбан айт келди. Курбан айт эмнеси менен бизге шарият болуп, сүннөт болуп, милдет болуп калды? Бул ошол Ибрахим пайгамбардын баласын курбандык чалгандыгы бизге үлгү сабак болуп, биз дагы Ибрахим пайгамбар сыяктуу Аллага жакындайлы деп, уй союп, кой союп, төө союп Аллахка курбандык кылабыз. Ал эми Ибрахим пайгамбар Аллах Таалага жакындаш үчүн, Аллага сүйкүмдүү болуш үчүн кой, уй эмес, ал өз перзенттин курбандыкка чалган. Мына ошол курбандыктын кайдан келип чыккан, же болбосо курбандыктагы Ибрахим пайгамбардын сыноосу жана Ибрахим пайгамбардын ошол сыноодон ийгиликтүү өткөндүгү тууралуу сөз кылабыз. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Саффат сүрөсүнүн 99-аятында Ибрахим пайгамбардын окуясын башынан баштап эскерет. Аузу биллахи минеш-шейтанир ражим. Ва кала инни захибун иля рабби саяхдин. Мен Роббиме кеттим. Роббим мага хидаят берет, туура жол көрсөтөт. Робби хабли минас-салихин. О Роббим, мага салих перзент берсең, динимде башкамда мага жардам кылса. О Роббим, мага салих перзент бергин. Фабашшарнаху бигуламин халим. Аллах Таала биз Ибрахимге бир жумшак, сылык, сыпайы перзент менен сүйүнчүлөдүк дейт. Ибрахимге биз өтө бир жумшак, сылык перзент бердик. Фаламма балага маху сая. Биз берген жанакы сүйкүмдүү перзент чуркап жолго жүрүп калган учурда Кала я бунай. Ибрахим пайгамбар жанакы сүйкүмдүү баласына кайрылып,
inni ara fil manami anni azbahuk. O balam, men seni düşümde muzdap atıpmın. Allah üçün kurbanlık çalıp jatıpmın dedi. Allah Taala düşümde seni kurbanlık çaluumdu buyurdu. O balam, düşümde men seni kurbanlık çalıp jatıpmın. Fanzur maza tara. Kanday deysin? Kanday kengeş beresin? Allah'ın bul sınavısına turuşluk beresin bi? O balam, Allah üçün seni kurbanlık çalsam bolavu. Bul işte mağa jardamçı bolasun bu deydi. İbrahim Peygamber'in balası cevap verip, ya abati if'al ma tu'mar. O atake, buyurulgan dersengde atkar. Sataciduni inşaallah minas sabirin. Kudayım buyursa, Allah kaalasa meni sabırdılardan katarından tavasın deydi. İbrahim Peygamber balasına, o balam men seni muzdagan atam dese, atake muzday beriniz, inşallah Allah üçün sabır kılam. Kudayım iyilik verse, Kudayım buyursa meni sabırdılardan katarından tavasın deydi. Falamma aslama. Oşentip ekositen Allah'ın buyruğuna moyun sunganda vatallahu lil jabin. Soyuş üçün jana biz koydun butu kolun baylap jatkırgan siyaktı ha jan başlatıp. Oşentip balasın jatkırıp ekosu kurbanlık kılganга dayar bolgon uçurda. Wa nadaynahu ayya İbrahim. İbrahim Peygamber butu kolun baylap soyamda hareket kılgan uçurda Allah Taala egzemen büttü, sınov büttü dep biz kıykırık saldık deydi. Biz İbrahim'e kayrıldık. O İbrahim, kad saddakta ru'ya, sen tüşüngdü atkardın. Sen uadangda turdun. Sen tüşüngdü men buyurgan nerseni atkardın. İnne kazalike najzil muhsinin. Çındığında biz jakşılık kıluvçulardı mına uşintip sıylayбыз, mına uşintip jazalayбыз dep Allah Taala İbrahim Peygamber menen balasının okuyasını uşintip bayandaydı. Alimdarımız uşul ayatı çeşmelegen mufassirler sebep zaba İbrahim ve İsmail aleyhisselam annahu qarraba alfishat ve salasami'a bakara ve mi'at badana. Çındığında İbrahim Peygamber'in balasının soyganduğunun sebebi bu İbrahim Peygamber ne? Bu 1000 koy, 300 uy, 100 tö soyup Allah Teala'ga kurbanlık kılıp çaladı. Fata'accaban nas vel malaikatu min zalik. Uşunçalık köp candık soyganduğuna adamlar dağı, perişteler dağı taң kaladı. Bu İbrahim uşunçalık mart mı? Uşunçalık joomart mı? Kuday üçün 1000 koy, 300 uy, 100 tönü soyup saldı dep asman jerdeginin baары ne oldu deydi. Uşunçalık Kudayga berilgen eken de bu İbrahim. Kuday üçün eç nersesini ayabайт eken de dep taң kalgan uçurda İbrahim Peygamber mi deydi? Fakala İbrahim aleyhisselam kullu ma taqarraba bihi leysa bi şey'in indi. Bu men soygandarım bardık eç nerse emes. Vallahi Allah'ın atı menen kasam içem law kana li ibnin eger de mende balam bolganda la azbahtuhu balamды da kurbanlıkka çalmakmın deydi. Seler meni ne? Soygan 100 tömdü, 300 uyumdu, 100 min koyumdu aytıp oturasыңар. Eger menin balam bolganda Kuday üçün balamды da soymakmın deydi. Falamma qala İbrahim aleyhisselam hazal qawl. İbrahim Peygamber uşul sözdü aytkandan keyin Allah'a uşunda söz bergen unutup koydu. Mada aleyhi zamanın bir kança yıllar ötü fanasiya hazal qawl. Aytkan Kudayga bergen bu sözü ne kıldı? Unutup koydu. Falamma jaa ilal ardil muqaddasa ıyık jerge kelgende, Mekke'ge kelgende sa'ala rabbah al walad. Rabbisinden bala suradı. Fa ajaba Allahu duaahu. Allah Taala'nın duasına cevap verip fa basharahu bil walad ve waladathu ummuh. Allah Taala perzent menen suyunçulödü. İbrahim'nin ayalı Hajar enebis ne kıldı? İbrahim Peygamberga perzent tölep berdi. Bu uçuda İbrahim Peygamber 80'den aşıp 90'ga çakındap kalgan uçuru. 80'den aşıp 90'ga kirgende Allah Taala perzent beret. Perzentli bolup, suyunup, kuvanıp Allah Taala'ga perzent berdi dep jürgen uçurda. Falamma balaga ma'hu sa'ya. Keremeti Kur'an'da Allah Taala'nın bayağı aytkanı. Bala çurkap tam-tamdap jolda jürüp kalgan uçurda. En balanın şirin, süykümdүү kerbezi, süykümdүү uçuru. Buna oşentip jolda jürüp kalgan uçurda alımdarımız iki versiya aytatken 7-8 jaş dep, kebir alımlar 13-14 jaş dep aytatken. 7-8 jaş bolsa dağı, 13-14 jaş bolsa dağı al emes, gerek bolsa emne
Элүүгө кирсе дагы ата үчүн перзент бойдон кала берет, бала бойдон кала берет, сүйкүмдүү бойдон кала берет. А мунуку өзгөчө эми тамтамдап тили чыгып, ата апа деп чуркап, өзү жолго жүрүп калган учурда Аллах Таала түшүндөмө кылат. О Ибрахим, убагында сен сөз бербедиң беле дейт. Ибрахим пайгамбар түш көрөт. Түшүндө баласы муздап аткан болот. Таң аткандан кийин турат, ойлонуп, бул шайтандан. Аллах кантип өз балаңды сой десин? Бир күн ойлонот. Эртеси күн түш көрөт. Кайрадан дагы ошондой түш көрөт. Андан кийин билет дагы Ибрахим пайгамбар бул түш шайтандан эмес, жараткан Аллахтан экендигин билет. Ошонун үчүн бизде дайым ороза айт жакындаса дагы, курбан айт жакындаса дагы Арапа качан экен дей беребиз. Арапа деген сөз бул арабтардын Арафа деген этишинен чыгат дагы. Арафа деген бул билди, анык болду. Билинди. Ибрахим пайгамбар биринчи түш көргөн күнү тарвия дейт, экиленген күн. Алладан бу, шайтандан бу түш. Эки жол катарынан түшкөндөн кийин Ибрахим пайгамбар билди, точно эмне? Анык Аллах Таала курбандык кыл дегендигин. Ошонун үчүн ошол жердин аты Арафат деп аталынып калды. Ошол күн Арафа күнү деп аталынып калды. Андан эртеси күн Ибрахим пайгамбар баласын муздагандыгы үчүн ал күн курбандык күнү болуп аталынып калды. Демек бизде курбан айттан 2 күн мурда Ибрахим пайгамбар катарынан 2 жолу түш көрөт. 3-чү күн анан кийин Ибрахим пайгамбар курбандык чалат. Ошонун үчүн ал күн курбандык күнү. Андан мурдагы 2 күн бул Ямут Тарвия, экиленген күн. Ибрахим пайгамбар оюн толгоп, аныкпы, анык эмеспи, чынбы, чын эмеспи деп өзүнүн оюн бир жерге топтой албай турган күн болгон. Ошондуктан ошол жер Арафат деп аталынып калды. 3-чү күнү көргөндөн кийин курбандык чалды, ал күн ошол курбандык күнү болуп калды. Falamma arada an yazbah bi İsmail aleyhisselam ila nahr. İbrahim peygamber anık bolgondan keyin balasın soyuştu kaaлаган учурда qala İbrahim aleyhisselam li Hajar, Hajar enebizge özünün juwayına kayrılıp wa hiya ummu İsmail, İsmail'din apası özünün ayalına kayrılıp durup albisi waladaka İsmail ahsana siyabah. İsmail'ga qoz kiyimlerin, çıraylı kiyimlerin kiyindirip ber. Fa in zahibun bihi ila diyafa. Men İsmail menen konoqqa baram deydi. İsmail ekөөбүз мейманга конокко барабыз. İsmailga жакшынакай кийимдерин кийгизип, атырын, дезодорантын себип бер. İsmailди алып мен конокко барам дейт. Hajar enebиз күйөөсүнө моюн сунуп, баласын жакшынакай кийинтип, атырын себип, атасынын колуна карматат. Чачын тарап. Fahamala İbrahim aleyhisselam hablan ve sikkinan ve zahaba ma'ahu ila janibi Mina. Koluna bıçağın jibin alıp Mina tarapты көздөй, ажылыкка барганда Кудайым буйса көрөсүздөр. Мына ошол Mina деген өрөнгө Ибрахим пайгамбар баласын сойгон өрөн, ошол тарапка көздөй баласын жетелеп колунда бычагы жиби менен жөнөдү. Min yawmin khalaqahullahu ashghal wa la aksar taraddudan minhu fi zalikal yawm. Şeytan жаралгандан бери ошол күнү эң катуу бир аракетте, өтө бир күчүн барын жумшап İbrahim'de azgırıp kalsam, İsmail'de azgırıp kalsam, Hajar'da azgırıp kalsam deyip büt küçün cumşap hareketlenip attı. Fakana İsmail aleyhisselam yaudu amam abih. İsmail aleyhisselam atasının aslında basıp baratkanda faca'a iblis yakulu li abih. Şeytan İbrahim peygamberga kelet dağı ala tara itidal qamatih ve husnu suratihi ve latafati siratih. Карабайсыңбы балаңдын кандай келбетин, кооздугун, келишкендигин кара, сенин астыңда бир жарашыкты басып баратканын кара, кыймылын кара, жүзүн кара. Баланын жакшы жактарын сүрөттөп атат. Эмне? Аталык мээримин козгош үчүн, курбандыктан кайтарыш үчүн, Кудайдын астында күнөөкөр кылыш үчүн. Балаңдын чырайлуулугун кара, кооздугун кара, келбетин кара, фигурасын кара, келишкендигин кара. Faqala İbrahim, "Naam, walakin umirtu bizalik." Ова, балам ошондой кооз, красавчик, сулуу. Бирок Аллах Таала ушуга буйруган мени деди. Falamma Isa minhu jaa ila Hajar. İbrahim aleyhisselam da azgır albagandan keyin Hajar enebizge kelip turup aytты: "Kayfa taquidina zahaba İbrahim bi ibnika liyazbahu?" Sen kantip bu жерде жаялып олтурасың? İbrahim balаңды сойгону, мууздаганы касапканага алып кетти дейт.
İbrahim balаңды soyğonu alıp kesse, sen bu жерде kantip жайбаракат болуп турасың? Dese Hacer enemiz, La takzib alayya, жалган сөйлебе. Hal ra'ayta aban yazbah ibne? Sen buga çeyin tarixta ata balasını soygondordu көргөнсүңбү deydi. Kantip ata öz perzentin soysun, muzdasın. Aldaba, жалган сөйлебе. Faqala li ajli zalika akhazal habla was-sikin. Şeytan oşol muzdayımın dep jip menen bıçakты alıp ketти de, көрдүңбү өзүң jip menen bıçakты dedi. Жалган сөйлебе, meni azgırba dediler. Oşonun üçün koluna bıçak menen jipti alıp ketти dep Hacer enebizdi işendirdi. Li ayyi şeyin yazbahu? Ne üçün soyatken? Makul, sen aytkanda bıçak menen jipti aldı. Çın ele işendim sağa. Emne üçün öz balasın soyat İbrahim. Qala yaz'amu annahu amarahu bi rabbahu bizalik. Al İbrahim özünçe uşun nerseni Kuday buyurdu dep oylop atat. Al şaytandan bolgon түшкө işenip, şaytan түшүндө vasvasa salgan түшкө işenip, bul Kudayдын buyruğu dep oylop kaldı. Çındыгында al Kudayдын buyruğu emes, şaytandын azgırıgı ele dedi. Dese Hacer enemiz aytat, An-Nabiyyu la yu'mar bil batil ve ana afdi li amrihi ruhi. Peygamberler түшүндө dagı tuğra emes nersege buyurulbayt. Peygamberlerde şaytan түшүнө кирип azgıra albayt. Eger Allah Taala түшүндө ошол нерсеге буйруган болса, men balam demес, öz janımды bергenge Kuday üçün razımın deydi. Fakayfa fi bivaladi, kantip anan balamды berbey koyom deydi. Falamma aysa min janibiha jaa ila İsmail aleyhisselam faqal. Apasını da azgıra albagandan keyin, Hacer enemiz dagı şaytanга moyun sunbagandan keyin, munan ümiti üzülüp, emi İsmail'de azgırış üçün geldi. Ata nemeni soyasın dedirgisi geldi. Kaçıp ket degisi geldi. İsmail aleyhisselam'a kelip, inneke tafrah ve tallab ve ma abika hablu ve sikinun yuridu zabhuk. Sen atan aslında oynop, jırgap, külüp baratasın, birok atan kolundagı bıçak menen, jip menen azır seni muzdayt dedi. Atan azır seni muzdayt. Faqala la takzib alayya lima yazbahu nabi. Жалган айтпа. Emni üçün meni azgırasın. Emni üçün maga жалган söyleysin. Atam emni üçün meni soysun. Emni üçün meni muzdasın. Yaz'amu annahu amarahu rabbahu bizalik. Atan bul nerseni Kuday buyurdu dep oylop atat. Faqala sami'na ve ata'na li amri rabbi. Eger Allah Taala atamды buyurgan bolsa, Allah'ın buyruğuna ugabız, baş eyebiz, moyun sunabız dedi. Falamma arada iblis en yalqa kalaman ahar. İblis İsmail aleyhisselamды azgırış üçün dagı başka bir hilanı, başka bir joldu oylop tapıp, eптеп balаны uşul жерден kaytarış üçün söyleyin degende, İsmail aleyhisselam ahaza İsmail aleyhisselam hajaran minal ardi faramahu bihi. Alıp turup oşol iblis'e vurdu. Anam oşol iblis'e taş deyip, iblis oşol boyunca kaçtı. Mına oşol taş atı acılıkka varganda şaytanга taş atı var. Al jerdegi taş atı mına oşol İsmail aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan, anan Hacer enebizden kalgan sünnet. Mına oşolor üçөөsü teң, жалган айтпа, meni azgırba, Kudayдын buyruğuna katpayмын. Jogol sen Kudayдын kargışına kalgan şaytansın dep, oşolor ırgıtkan taş bolgondugu üçün bugünkü күндө биздин acılık amalдарыбызda dagı mına oşol taş atı ne? Şariatыбыз, mına oşonun bizge şariat bolup kalıp kalgan nerse. Biz oşol jerde şaytanga karşı ekendигибизди bildirip, biz dagı şaytandın düşmanı, şaytandın taraptaşı, şaytandın partiyasında emes, şaytanga opozisiya ekenibizdi bildirip, bugünkü күндө acılıkka barganda, başka barganda emne kılabız? Al jerde bugün şaytan jok. Şaytan jok bolsa dagı men İbrahim'nin partiyasında, İbrahim'de erçigendenmin. Şaytan seni erçigenderden emesmin dep emne kılabız? Taş ırgıtabız. Şaytan menen oşol jerde mamileni üzöbüz. Bul jerde şaytanga biz bir kança taş ırgıtabız. 3 gün kayra barıp. Kede koşunağın uyuna mısır ırgıtsan 1 yıl süylebey koyat. Pampersin men agorotuma ırgıttı dep. 1 jol ırgıtsan. Ömür boyu salamdaşpay koygondor bar. Bizdin atalar, bizdin mekendeşler, je bolbosam Allah nasip kılıp mına ol pandemiya başka degen şıltolor tügösö, size közgө dagı jaratkan Allah nasip kılsa, acılıkka barıp oşol jerde şaytandın agorotuna kança taş ırgıtıp alıp,
Кайра Кыргызстанга келгенден кийин дагы эле доссун, дагы эле ынтымаксын, дагы эле кафеде шайтан менен бирге чай ичип отура бересиң. Ал жерде биз шайтан сен биз менен эмессиң. Биз сага душманбыз. Биз сени менен мамилени үздүк. Шайтанга бир канча таш ыргытып алып келип, кайрадан шайтан менен достошуп эмес, шайтанга кул болуп алгандар бар. Демек, шариятыбыздагы мына ошол ажылыкка барганда шайтанга таш атуу бул ошол Ибрахим алейхиссаламды, Хажар энебизди, Исмаил алейхиссаламды шайтан азгырганда, ошонун азгырыгынан эмне? Азгырба мени, сен Кудайдын алатына калгансың деп ыргыткандыгы үчүн бизге бүгүнкү күндө эмне болуптур? Шарият болуп калыптыр. Ya bunay, İbrahim peygamber, o balacanım, inni ara fil manami anni azbahuk. Men seni түшүндө muuzap jatıpmın, fanzur maza tara, kanday deysin. Manga kеңеш бер, тура элеби, ушул иште мага жардамчы болосунбу? Аллахтын буйругун аткара аламбы? O balam. Qala, İbrahim peygamberдин баласы дейт, ya abati. O Arap tilinde abi деген söz бар, бул атам дегени. Abi degeni, atam degeni, abati dep tığını koşup aytsaң, atacanım, atakem dep ne erkeletip jakın alıp aytıp atkandagысы. İbrahim peygamber balam men seni muzdayım dese, balasının aytkan sözü ata muzday veremez. Ya abati, atacanım, if'al maza tu'mar. Buyurulgan nerseňdi atkargın. Sataciduni inşaallah mine sabirin. İnşallah meni sabırdıulardın katarından tavasın deydi. Men toktoloyun degen mesele bul jerde abati degen söz, atacanım degen söz. Ne üçün? O bala men seni muzdayımın dese, atakem, atacanım meni sabırdıuların katarından tavasın deydi. Antkeni İbrahim peygamber, İsmail'din atası İbrahim, bul musulman, bul Allah'ın peygamberi, Allah'ın süygen pendesi. Biroq İbrahim peygamberdin atası Allah'ın düşmanı kafir bolgon. İbrahim peygamberdin atası janakınday buttarga, kuurчактарга, kudayçalarga sıyıngan, kafir bolgon. İbrahim peygamber özünün kafir atasına bir kança jıl murda kayrılıp, atası oşol emnelerge, kudayçalarga, buttarga sıyıngan uçurda Allah Taala keremetli Kur'an'da bayandayt. Ya abati, o atacanım, la ta'budu şeytan, şeytanga sıyınba. İnne şeytane kana lirrahmani asiya. Çındığında bul şeytan, merimdu Allah Taala'ga toң moyunduk kılgan günökör bolgon deydi. Kafir atasına dağı atacanım dep kayrılıtad İbrahim peygamber. Ya abati, o atacanım, inni akhafu en yemassaka azabu minarrahman. Allah'dan sana bir azapka duşar boluşundu. Cana hatta yak fatakuna li şeytani valiya. Anan şeytanga dost bolup kalışından Kudaydan korkomun. O atacanım, şeytanga sıyınba, şeytanga yerçibe. Bul şeytan merimdu Allah Taala'ga toң moyunduk kılgan kafir bolgon deydi. Ya abati degeni atacanım dep İbrahim peygamber bir kança jıl bolup kayrıldı de, keyin aradan жылдар ötüp жизнь бумеранг. Bul жашоо кайталанат экен. Kafir bolsa dagı atasına atacanım degендиги üçün balasın soyom dese, atacanım buyurulgan buyruktu atkar, satajidun inşallah mine sabirin deydi. Atasına kanday sый mamile kılgandığı üçün aradan жылдар ötkönde balasından dagı oşondoy sый mamile gördü. Urmattуу mekendeşler, urmattуу bizdin jamaat, atalar, sizge suroo. Siz de bugün barıp, o balam men seni muuzdayımın emez. Kede balang dostları menin kafege jönөгөндө bugün barba deşi ne deytken. Makul ateke, barba deseniz uyda oturam dep aytabı jılmayıp. Bul İbrahim aleyhissalamdın İsmail degen balası muuzdayımın dese, if'al maza tu'mar. Kuday buyurgan nerseni atkarın, o atacanım. Satajidun inşallah mine sabirin. Meni inşallah sabırdıulardın katarından tavasın deydi. Haza huval İslam. İslam degen uşul. İman degen uşul. Atan muuzdayım dese dağı makul ateke devimne moyun sunup berүү. İnnehu al istislam li emrillah. Bul Kudaydın buyruğuna baş iyu. İnnehu ta'a. Bul Kudayga moyun sunu. Ve taslim. Ve tanfiz. Ve zâka huve ma yuriduhullahu min ibadih. Muna uşul Kudayga özün tapşıruu. Muna uşul Kuday pendelerinden kütkön nerse. Allah'ın buyruğu üçün bardık nersege dayar mı, dayar emes mi pendeler? Kede siz
Koy эми бүгүн эми караңгыда жүрбө, үйдө отур десең, дискотекага жөнөтпөй койсоң, асынып алгандарды көрдүк. 25 майда бүтүрүү кечеге жыймага 2000 сомдон акча таппай калган ата-энелердин балдары досторунан, классташынан намыс кылып 18ге чыкпастан асынып өлгөндөрдү угуп атабыз. Мен о Юпитерден, Марстан келип сүйлөп аткам жок. Биз мекендештер кичинекейбиз. Бу Кытайлар айтыптыр, бу 6 миллион десе, бири-бириңерди таанысаңар керек деп. Биз кичинекей эле калкпыз. Каерде ким асынып өлүп атат, ким авариядан өлүп атат, ким ковидтен өлүп атат, баары бизде ачык айкын. Кээде досторуңа кошулба, кой бүгүн эртерээк кел, же бүгүн эртерээк жат десең, же болбосо бүгүн телефон алып бербей койсоң, же телефон интернетине акча салбай койсоң, таарынып сүйлөбөй койгон балдар бар. Маселенин чечүүнүн жолу исламдан алыстаганыңызда. Исламга жакындасаңыз, ислам ушул нерсенин бардыгын акыйкат кылып чечип, балаңызды сизге мээримдүү, сиз буйруган буйрукка эмне? Чыдамкай кылат экен. Ибрахим алейхиссалам Аллахтын сыноосунан өтөм деп өз перзентин курбандыкка чалды. Аллах Таала сынаганда Ибрахим алейхиссалам өз перзентин курбандыкка чалды. Баласы: "О атаке, мени Сабдуллан катарынан табасың" деди. Ибрахим пайгамбар фаламма аслама, ошондо экөөсү тең моюн сунуп, "Ваталлаху лил жабин" деген бул не? Жана пут колун байлап, жаткырып, мууздаганга даярдаганда дегени. "Ванадайнаху айя Ибрахим", Аллах Таала: "О Ибрахим, кад саддакта руя", сен түшүңдү не кылдың? Тастыктадың дейт. Ибрахим алейхиссалам мууздаса, Аллах Таала бычакка буйрук берип, бычак өтпөй коет. Аллах Таала Жебреил периштеге жана бүтүндөй асман периштелерине парданы ачып, кара Ибрахимдин эмне кылып атканын дейт. Бардыгы көрүп, Ибрахим алейхиссалам бар күчү менен тердеп тепчип, баласы муздап атканын көрүп таң калат. Аллах Таала Жебреил периштени тез ордуна белек алып бар, кочкор алып бар деп, Аллах Таала жиберген кочкор менен келип, Жебреил периште кочкордап келгенде, Ибрахим алейхиссалам Исмаилдин ордуна кочкорду мууздап, бүгүн ошол биздин шариятыбызда уй мууздаган, төө мууздаган, кочкор, эчки мууздаган, ошонун калган сүннөт, ошонун калган шарият, ошонун калган милдет. Бүтүндөй периштелер таң калды. Бардыгы Исмаил алейхиссаламга баа берди. Кандай авторитет, кандай кыйын. Аллах Таала Исмаил үчүн асмандан кой жиберди. Аллах өзү жиберди. Ордуга монсой Исмаил тирик касында Исмаилди аяды. Кудай Исмаилди канчалык сүйөтө периштелер таң калганда, Аллах Таала дейт: "Улуулугума ант ичемин, канча миллион периште болсо, ар бириң бирден алып барсаңар дагы, сатажидун иншаллах мина сабирин" деген сөзгө тең келбейт эле дейт. Атаке сое бер, Кудай үчүн мени сабырдуулардын катарынан табасың деген сөздүн урматына миллион кочкор жөнөтсөк дагы тең келбейт эле дейт. Урматтуу мекендештер, бардыгыбызда мал бар, бардыгыбызда бала бар. Жараткан Аллах Тааланын астына барганга чейин Аллах буйруган жолдо пайдаланганды, Аллах буйруган жолдо иштеткенди үйрөнөлү. Курбандыкка 10 күн калганда курбандык жөнүндө сүйлөдүм. Адатта курбан айт күнү айт намазда башкада айтат элек. 10 күн мурда айтканым ойгон. Кээде билбей каппын, мынчалык улуу сооп экен. Же болбосо Ибрахим алейхиссалам пайгамбар окуясын айтып отсам, кээ бирөөлөр башын чайкап, "Машалла, кандай таква инсан, кандай сүйкүмдүү инсан" деп отурдуңар. Ибрахим менен Исмаил бул ишке эмне үчүн макул болду? Бир эле нерсе, Кудайдын ыраазычылыгы, бейиш үчүн. Ошол бейиш сиз экөөбүзгө дагы керек. Келиңиз, сиз дагы Кудайыма шүгүр, жок болсо, кедей болсоңуз, факир болсоңуз, бул нерсе шариятта милдет эмес. А эгер корооңдо коюң болуп, малың болгон болсо, бул сүннөт. Эгер байраак болгон болсоңуз, зекет милдет болгон адамдардын катарына кошулсаңыз, пайгамбар катуу эскертет, кимде ким ошол мүмкүнчүлүгү болуп туруп, курбандык чалганга байлыгы жетип туруп курбандык чалбаса, ал биздин мечиттерге жолобосун, биздин намазканаларга келбесин деп катуу айтат. 10 күн мурда айтканым, сообун билиңиздер, фазилетин билиңиздер, же болбосо бай болуп сойбой койсоңуз, күнөө экендигин билиңиз дагы,
жеңем менен балдарыңыз менен кеңешип сиз дагы жок дегенде 10 000 сомдук бир кой союңуз. Иншалла Ибрахим пайгамбар баласын сойгондо Кудай кандай разы болгон болсо, сиздин коюңузга Аллах Таала ошондой не болот? Разы болот. Аллах Таала ушундай сооптурга жетүүчүлөрдөн кылсын. Мал кээде сактайбыз, этияттайбыз, бирок өмүр ушундай экен, мунун байлыгы көп деп жашоо сизге бериле бербейт экен. Көзүң өтүп кетсе, балдарын кай жака иштеткенин көрүп атабыз. Кээде өзүбүздөн өзүбүз эсеп алганды, ошол байлыкты өлгөндөн кийин өзүңө сообу тие турган жолго пайдаланганды да үйрөнөлү. Маймун ибн Михраб мындай деп айтат: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. Адам таква адамдардын катарына кошулбайт дейт. Бардыгыбыз өзүбүз таквабыз, намазга келип атабыз дейбиз. Адам таквадарлардын катарына кошулбайт, өзүнөн өзү күндө кечинде отчет эсеп алмайынча эки шерик чогуу бизнес кылып, бири-биринен отчет алгандай дейт. Кече акча не кылдың? Кечеги үйдү канчага саттың? Кана пайдасы? Акчасы чыктыбы дейбиз го кээде, а? Ошол бизнестеги партнерыңнан, шеригиңнен эсеп алгандай, ошонун отчет алгандай, кээде бүгүнкү күндө автомойкаларда, башкаларда жанагындай балдарды коюп койгон ошолор иштейт. Ошолорду жууган машинадан башкадан алдап койбосун деп камера коюп коебуз. Канча машина кирип чыкты, күндө кечинде келип санап коесуң. Муну 4 та фит жууптур, муну 5 та жугүлү жууптур деп. Чындыгында автомойкалардын бардыгында ушундай. Не үчүн? Ошол жерде болор болбос акчадан алдап койбосун деп эсеп талап кылыш үчүн камера койгонбуз. Маймун ибн Михран айтат: адам таквадар адамдардын катарына кошулбайт, өзүнөн өзү ошол колунда иштегенден, шеригинен отчет алгандай, эсеп алгандай, өзүнөн өзү эсеп алмайынча дейт. Короомдогу малдан бирөөнү бүгүн кырмандык кылайын деп өзүңнөн өзүң эсеп албасаң, сен таквалардын катарына кошулбайт экенсиң, урматтуу мусулман бир тууганым. Язид деген айтат: куруп кеткир, о Язид, манзаллази юсалли анка ба'да маутик. Куруп кет, жок болгур, сен өлгөндөн кийин сенин ордуңа ким намаз окуйт дейт. Ким сенин ордуңа ороза тутат, ким сенин ордуңа курбандык чалат дейт. Сен короодо калтырган малыңдан балаң сен үчүн курбандык кылабы, кылбайбы? Кээде Ибрахим пайгамбардын баласын жана окуясын айттык. Атажаным деди. Не үчүн? Ибрахим пайгамбар атажаным абати дегендиги үчүн. Сен бүгүн атаң үчүн курбандык кылбасаң, сенин балаң сен үчүн курбандык кылабы? Кээде балдарга биз кыймыл аракетибиз менен дагы үлгү болуп, ушул койлорду пайгамбар алейхисалам курбандык чалгандай, кээде кедей болсоңуз кайгырбаңыз. Пайгамбар алейхисалам бир койду мууздайт дагы, Аллахым муну Мухаммад жана Мухаммадтын үй бүлөсүнүн атынан кабыл кыл дейт. Экинчи койду мууздап туруп, о Раббим, бул койду менин келечекте кыяматка чейинки үммөтүмдүн кедейлеринин атынан кабыл кыл дейт. Коюңуз жок болсо, сойгонго кудуретиңиз жетпесе, жашооңуз араң эптеп, кара казаныңыз кайнап аткан болсо, анда сиз эч кыжалат болбоңуз, пайгамбар сиздин атыңыздан сойгон. Бай болуп сойбоймун десеңиз, жана хадисте айттым, пайгамбар биздин мечиттерге жолобосун деген. Акыркы жолу Кудай үчүн качан курбандык кылдыңыз? Качан Кудай үчүн бир жетимге акча же садака бердиңиз? Качан же кошунаңдын үйүнө экинен көтөрүп кирдиң, же болбосо, ушул мантыңар өтө ширин болуптур, муну кошунабызга алып кирип батасын алып чык деп, кошунаң 80ге кирген аксакалга кызыңнан бир чыныга 4 та манты салып качан киргизип бердиңиз? Сураң өзүңүздөн өзүңүз. Мен качан оң жагымдагы кошунама тамак киргиздим, сол жагымдагы кошунага кирип чөп орушуп койдум. Бизде бүт. Мунун бардыгын не үчүн айтып атам? Жашоо кыска экен, өмүр кыска экен. Бул өлүм акыйкат экен. Келиңиздер тирүүлүктө сыйлашалы, урматташалы. Иншалла ушул нерсенин сообу менен Аллах Таала кыяматта бизди бейиш менен сыйласын. Лан яналуллаха лухумуха. Аллах Таала Кур'анда курбандыктын эти жөнүндө, биз сойгон курбандыктын эти жөнүндө Аллах Таалага мунун пайдасы барбы, жокпу? Ошол жөнүндө баяндап, лан яналуллаха лухумуха, Аллах Таалага мунун эти жетпейт. Вала димауха, каны дагы Кудайга жетпейт. Валакин яналуху ат-тaqwa минкум. Бирок силердин жүрөгүңөрдөгү таквалык жетет дейт. Кудай үчүн деп сойгон нерсең мага келет дейт. О сойгон ниетиң, каның келбейт. Кудай үчүн деген ниетиң, таквалыгың мага жетет. Казалика саххараха лакум литукаббируллаха ала ма хадакум. Ошондуктан Аллах Таала силерди хидаятка багышташ үчүн ошол жандыктарды, малдарды силерге моюн сундуруп койдук. Ва башширил мухсинин. Аллах моюн сундурган малдарды Аллах жолунда курбандык кылып, жакшылык иште жумшагандарга
beyiş menen sүйүнчүлөгүн дейт. Allah üçün söye turgan bolsaňyz, Allah Taala beyiş menen sүйүнчүlöp atat. Wa aqimus salata wa atuz zakat, namaz okugula, zekat bergile, kurbandyk çalgıla, wa ma tuqaddimu li anfusikum, sowap işlerden kaysısın, jakşılıklardan kaysıl nerseni özüňörden burada atkarsaňar, tajiduhu indallah, Kudaýdyn aslında sözsüz al nerseni tabasıňar. Bugün koşnalaryňa ele soyup tarkatyp ber. Medresege ber, meçitke ber debeymin. Kede bir tuğandyk mamile başka üçün mına oşol emne kıynalgan koşnaňa, tuğanyňa, karındaşyňa ber. Biz kurbandyk kıldy dep karındaşyň üýüge 3 kilogram et köterip bargyn, al bul akam dileke karşı bizdin koğumçulukta bul kişine bir kırşas ketip kaldığı deşeýär mümkün. Antkeni bizde bir belek menen baruu degen tüşünük öldü, nölge düştü. Tuğra, kebir insanlar bar, daim bir tuğandan başkasından kavar algandar. Birok köpçülügübüz anda emes bizde. Kurbandyk çalganda abizatini jetimlerge başka emes, mına oşol baykuş karındaşyňa, tuğanyňa, başkaňa mına oşol etinen köterip bargıla, mına oşol köterip bargan nerseňerdi tajiduhu indallah, Kudaýyň aslında sözsüz tabasyňar. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Taala sizlerden kanday iş kılgaňlaryň bardygyn körüp duruşu deyt. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Jaratgan Allah Taala Gıyık cuma gününde özüňden jalbaryp soranarız. Elibizge, jerebizge tinçlik, amançylyk ber. Allah'ım özüňiň ibadatynda bekem kıl. Kadamlarybızdy mejit jolunda, iman jolunda bekem kılgyn ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım elibizge, jerebizge Allah'ım uşul kuragçylykdan gutkaryp, paydalуу, berekeli jamgyr bergin. Egin tiginibizge Allah'ım öme jemişleribizge özüň bereke bergin. Allah'ım eginleribizdi özüň mol kılgyn ya Rabbana Rabbul alamin. Jaratgan Allah Taala paydasız, berekesiz bereke emes, bela olgan jamgyr möndürlerden özüň saktagyn ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım elibizden kılgan meýnetini Allah'ım özlerine qaytargyn ya Rabbana Rabbul alamin. Jaratgan Allah Taala uluu kündür, özüňden uluu Kurban ayt bayramy, kurbandyk ibadat kelip atat. Allah'ım jalpybızdy mına uşul iş-çaraga katışkanlardan. Allah'ım jaratgan Allah Taala özüň İbrahim aleyhissalamdan kanday razı bolsaň, İsmail aleyhissalamdan kanday razı bolsaň, bizdi dagı kurbandyk kılganga mümkinçilik berip, mına oşolordan razı bolgonday razı bolgun. Oşolorgo belek kılgan beýişiňdi bizge de belek kılgyn ya Rabbana Rabbul alamin. Jaratgan Allah Taala bul kurbandyktyn sowabyn bilbegenler bar. Allah'ım mına oşolorgo dagı Allah'ım özüň sүйүнчүлөp, mına oşol insanlar dagı Allah'ım kurbandyk çalganlardyň kataryna koşgyn ya Rabbana Rabbul alamin. Jaratgan Allah Taala Jüreklerimiz özüňden diniňe, İslamga, Kur'an'a açgyn ya Rabbana Rabbul alamin. Jaratgan Allah Taala iki dünýe bagtylуу kılgyn, iki dünýe şermende kılbagyn, iki dünýe özüň süýgen pendeler menen çoğu bolgonda nasip kılgyn. Wa sallallahu taala ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber.